Азыркы тапта өлкөбүздүн кайсыл аймагында болбосун келечек муундарга толук кандуу камкордук көрүш үчүн эң болуу жеткиликтүү билим, татыктуу тарбия берүү жагы башкы орунда турат. Айрыкча бала тарбиясы бала бакчадан баштап жакшы жолго коюлган болсо, мектепке окууга киргенде же андан аркы турмуш жолунда дагы даңгыл жол болоору турган иш. Ал эми ошол бөбөктөргө бөтөнчө эмгегин арнап, ак дилден тыным албай сүйүп мамиле кылганда гана ак эмгектин акыбети кайтып, өз жемишин берери белгилүү. Бакчага келгенде эле бөбөктөр үчүн жагымдуу, жылуу маанай, кызыктуу оюндар, сабактар менен коштолуп турса, балдар үчүн убакыттын кантип өткөндүгү дагы билинбей, балалыктын эстен кеткис көз ирмемдери ушул бакчадан башталат эмеспи? Бул эмне билесиңерби? Арпа. Арпаны баба дыйкан өстүрүп дагы бизге мына мындай даяр болот. Арпа. Жаргылчак. Çok aytasız, jargılçak. Эми бул жаргылчак таштан жасалат. Көрдүңөрбү, ортосуна ачык болот. Түбүрүнө дан салынат. Мен силерди сагындым. Менин анайым абдан сонун. Булчу бу эмне? Ай, менен жылдыздар кайсы убакта көрүнөт бизге? Караңгыда көрүнөт. Ал үчүн баарыбыз карап турабыз. Мына бул боёкту мынтип сууга тамызабыз. Эки гана тамчы тамызабыз. Андан кийин сууну куябыз, суудан куябыз, жана булуттарды салабыз. Кана? Түшүндүкпү балдар? Эми баштайбыз. Кана? Биринчи боёкту бир тамчы, андан камап бирден тамчыны. Ана бизге эмне алып келиптир? Айдан бизге эмне алып келиптир, көрөлүчү? Айдан бизге мындай белектерди алып келиптир. Келгиле колубузга тагып алалык, Мынакей колубузга тагып алалык. Кана? Келе кой. Жогоруда өзүңүздөр баамдагандай, бөбөктөрдүн кызыгуусуна жараша, жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша сабак өтүп, издөөдүү менен ийгилик жаратып келе жаткан Чолпон Муратбекова Нарын шаарындагы номер 4 Наристен Нуру бала бакчасынын усулчу тарбиячысы болуп эмгектенет. Мугалимдик кесипти аркалап келип, эми мектепке чейинки курактагы бөбөктөр менен эмгек жолумду улантып, мен ушул ишимден рахат алам жана ушул кесипти тандагандыгым үчүн өкүнбөймүн деген оюн айтып, биз менен баарлашкан Чолпон айымдын өз оозунан сөз уксак. Наристен Нуру балдар бакчасында 2016-жылдан бери эмгектенип келем. Өздүк билимин жогорулоо максатында көптөгөн курстардан калбай окуйм. Замандан артта калбашыбыз керек. Себеби азыркы биз тарбиялап жаткан балдарыбыз Z мундагы балдар болуп, бизден астыга озуп кетпеш үчүн биз дагы баладан артта калып калбай, биз дагы заман талабына ылайыктуу, креативдүү тарбиячы болушубуз керек. Ошондуктан мен билимимди үзгүлтүккө учуратпай курстардан көп жаңыланып турам. Андан сырткары ушул эмгектин натыйжасында эле ийгиликтерим, конкурстарга көбүрөөк катышам. Мисалы, Мугалим илимий журналы биздин тармактан четтерээк болсо деле көбөй эле изденип катышам. Жылга 2 жылда смена катыштым. Төш белгиге ээ болдум. Алда грамотасын алды. Ушундай ийгиликтердин үстүндө дагы эмгектенип жүрө берем деп ойлойм. Дагы ийгиликтерди жаратсам деген оюм бар. Усулчулук милдетти аркалаганыма быйыл 2-жыл. Ошол жаш усулчу болуп катышып калдым.
Нарын шаарындагы жаш усуучу болуп мен жаш усуучу мен болуп калам. Анан дагы деле ийгилик болуп республикалык кароосунакка чейин катышып келдим. Диплом менен сыйландым. Эми мындан аркы дагы усуучулук милдетимди аткарып, тарбиячыларды жогоруда айтып өткөндөй ошо балдардан арта калбаш үчүн креативдүү, билимдүү тарбиячылар менен иштешип, мыкты бир методикаларды колдонуп, жакшы иш алып барам деген үмүттөнүм. Биздин эмгек жамааты башында 32 адамды түзчү, анан кийинки жылы дагы бир филиалыбыз кошулуп, азыр 54. Жалпы жамаатыбыз 54, тарбиячыларыбыз 24, ошол 24 тарбиячы менен иш алып барам. Бакчабыздын өнүгүшүнө салымыбыз кошушубуз керек. Андыктан тарбиячылар мыкты болуш керек, күчтүү, билимдүү болуш керек. Ошол тарбиячылардын өсүп өнүгүүсү үчүн ушундай методикалык ыкмалар менен иш алып баруу үстүндөбүз. Мурунку колдонуп жүргөн ыкмалар баягы колдонулбай четтеп калат экен дагы, заман талабына ылайык жаңы методика менен оргунлашып турат экен. Биз ошого жетишибиз керек. Анан мыктайым, ийгиликтайым деп айтып атпайбызбы? Ушул статуска жетиш үчүн сөзсүз түрдө ар бир жумушта кыйынчылыктар, тосқоолдуктар, бир ыңгайсыздыктар болот да. Ошондой учурларда сиз кантип багынтып, ошондой учурдан кантип өтүп кете аласыз? Болот. Балдар сөзсүз бала жакшы эмгегиңди көтөрүп кеткен балдар болуп калат. Мисалы үчүн ачык сабак өтүп атсаң, балдар алып кетишет да, ушундай активдүү катышып. Кээде аябай балдарды даярдап алсаң, жок болуп кетип, балдар келбей коюшат сабаккачы, бакчага келбей коюшат. Кээ бир ата эне алып келбей коюшат, жумушу болуп, өздөрүнүн кызыкчылыгын, баланын кызыкчылыгын кичине бийик коюп коюшат да. Бүгүн мен жумушум чыгып калды эле, алып келе албай калдым деп. Мына ошол учурда бизде ситуациядан чыгыш керек болуп калат да. Балким башка баланы даярдасак деле кыйынчылык сөзсүз болот да. Анан ошол жерден баягы өзүң кошо роль аткарып, өзүң кошо бала менен бала болуп, ошонун натыйжасында баягы иш чарадан алып чыгып кетиш керек да балдарды. Мектептен эми балдар менен 3 саат, 4 саат убактым болот. Ал балдарга да, мектептин балдарына да жаңыланып турушуң керек, жаңы креативдүү иш алып барышың керек. Бирок бала бакчада биз 10 саат болобуз. Бакчада өзүм 7 саат иштешим керек, дагы методисттик штат менен 10 саат бала бакчада болом да. Мында бала бакчада ар бирине бирден көңүл бөлөсүң. Кимиси ыйлап калды, кимиси ооруп калды, эмне болуп калды. Ошондой эле ата энесинин дагы ар бири менен өзүнчө иш алып барыш керек болуп калат. Жаш өзгөчөлүгүндө дагы жараша иш алып барып калабыз. Себеби бир группада 1 жаш, 2 жаш айырма балдар болуп калат. Бул дагы ишмердүүлүктү талап кылат да. Ал эми балдар, мектептеги балдар болсо, 1 жаштагы балдар болот эмеспи? Алар менен иштеш оңоюраак. Ошондой эле мүнөзүнө жараша дагы эле баскычты басып өтүш керек болуп калат да. Эртең менен келгенде эле баягы көздөрүнөн билип турасың, эртең менен кандай маанайда келди. Кээ бир балдар үйүндөгү баягы ситуация ар кандай болуп калат да, ошо кабак кашынан байкап, маанайы пас болуп келсе көтөрөбүз. Кээ бир бала ушундай кубаныч менен келет. Бул бакчада иштеген өтө сыймыктуу кесип да. Мен бул жерде иштеп жатканыма эч өкүнбөймүн. Анан өзүңүздүн балдарыңыз барбы, өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө айтып кетсеңиз? Менин жолдошум бар, 4 уулум бар. Экөө жогорку класстарда окуйт, экөө кичинекей. Ал балдарым деле мектеп бала бакчадан узатканыма 1-2 жыл болду. Үйдө кандай кыйынчылыктар болсо, бала бакчада деле ушундай кыйынчылыктарда баары бир баланы бөлүп тарбиялай албайсың. Үйдөгү балага да ошол тарбия керек. Бакчадагы балдарды деле өзүңдүн үйүңдөгү балаңдай карашың керек. Анан сөзсүз түрдө үй бүлөдө колдоо көрсөтүп, бир ийгиликке жете турган бир үй бүлөнүн бир мүчөсү болсо, биргелешип аракет кылып, түшүнүү менен мамиле кылганда сөзсүз ийгиликтер жаралат деп айтылат эмеспи? Үй бүлөдөн да сизде колдоо болуп турабы ушундай иштерди алып барыш? Мондай сынактарга катышуу да ой эмес да, көп түшүп калат. Сынактарга катышууга ошо макул катыш деп колдоп турат. Кээде конкурс, удагы конкурс болуп калган учурда үй бүлөгө чынында көңүл бөлүнбөй калат да. Анан ошол учурда дагы мындай бир
катаагыраак убакыт болуп калат. Бирок баары бир жолдошум колдойт да. Макул катыш, макул барып кел деп. Анан өзүмдүн апам мугалим болгондуктан көп нерсени ошол апамдан кеңеш кылып, кеңешип турам. Мындай кылсам кандай болот? Мындай болгон атат деп. Апам азыр ардактуу эс алды да. Көп жыл эмгектенди, мугалим болуп анан. Ошол көп кеңешти апамдан алып турам. Ошондой эле кайын журтума да ыраазычылык билдирем. Кайын журтум да колдоп турушат, атам, апам, жолдошум, өзүмдүн апам. Буның баардыгына ыраазычылык билдирем. Эгерде алардын колдоосу болбосо, мен бул ийгиликтерге дагы жетишпейт элем да. Жумушуңдагы ийгиликтер болуп атса дагы үй бүлөнүн да колдоосу керек болуп калат да. Экөөнү бир айкалыштырып анан алып, анан ушундай ийгиликтерге жетип атам. Туура. Сиздин балалыгыңыз каякта өткөн? Анан кайын журтум деп тура алабызбы? Кайын журтуңуз кайсыл жактан? Ошончо да 3 кай сөз кылсаңыз бираз. Менин балалыгым Нарын районундагы Куланак айылында өттү. Ал эми азыркы кайын журтум болсо Актала районундагы Жогорку Май айылында. Ооба, чөйрөбүздө өз эмгегинин устаты катары чыккан агартуучулар жана тарбиячылар аз эмес. Ал эми алардын арасынан жеңүүчү болуп чыгыш үчүн канчалаган эмгек керек экендиги талашсыз. Ал эми ошол эмгек аракеттин акыбети кайтып, калыстык менен бааланып, сыйлык ээсин таап, куттуктоолор айтылып турган учур ого бетер дем күч берет эмеспи? Нарын шаарындагы номер 4 Майскемин мектепке чейинки билим берүү уюмунун суучусу Муратбекова Чолпон Сунайова. Самые лучшие представители из тех городов и областей, откуда вы приехали. И поэтому вы сюда приехали, вот считайте, что у вас просто, это даже не просьба, а считайте, что вы решили поделиться опытом. И мы такие... Номер 4 Наристе Нур балдар бакчасынын суучусу Муратбекова Чолпон. Номер 14 Алтын балдар бакчасынын тарбиячысы Эдиева Эльза. Номер 15 Бактылуу балдар бакчасынын жардамчы тарбиячысы Бактабасова Перизат Ришалиевна. Номер 15 Бактылуу балдар бакчасынын жардамчы тарбиячысы Суранчиева Венера Сагыновна. Номер 16 Жакшынын жарыгы тиет демекчи, эмгек жамаат арасында ийгиликтүүлөрдүн көп болушу башкалар үчүн дагы жарыгын чачып, аларга үлгү болуп, сыймык жаратары айдан ачык. Мен Өмүрбаева Жибек, ошол номер 4 Наристе Нур балдар бакчасынын тарбиячысы болом. Биздин усулчу Муратбекова Чолпон Сунайевна жөнүндө айта кетсем, Чолпон бизде кесипкөйлүгү, ишмердүүлүгү, креативдүүлүгү менен иш алып барат. Ал кесиптештер арасында үлгүлүү, ийгиликтүү, көптөгөн иштерди алып барган жоопкерчиликтүү тарбиячы биздин. Мен бул тарбиячыбыз менен аябай сыймыктанам. Көптөгөн үлгүнү ушул Чолпондон алам. Мен Чолпон жеткен ийгиликтерге мен да жетким келет. Аябай көптөгөн ийгиликтерге жеткен, көптөгөн грамота, сертификаттары, дипломдору бар. Ушундай болуп Чолпондун арты менен Чолпондон үлгү алып, ушундай көптөгөн ийгиликтерге жетким келет. Мен да сыймыктанам. Саламатсыздарбы, мен Курманалиева Махабат, ушул Наристе Нур балдар бакчасында 8 жылдан бери жардамчы тарбиячы болуп иштейм. Муратбекова Чолпон экөөбүз бир тайпада 3 жыл чогуу бир тайпаны кенже тайпадан баштап жогорку тайпага чейин чогуу алып барып чогуу иштештик. Эми Чолпондун алып жаткан бордук сыйлыктары биз үчүн, биздин бала бакча үчүн эң чоң сыймык. Бишкекке чейин барып көрүп туруш биз үчүн абдан чоң сыймык деп эсептейм. Жеңүүчү болуптур деген бир жакшы кабар укканда кандай кабыл алдыңыздар?
Мен өзгөчө чолпон менен чогуу иштешип калганга баягы эже сиңдирей болуп каласың да бир тайпада иштегендечи. Анан мен өзгөчө жакын кабыл алам да, сиңдим катары кабыл алам. Анан биринчи эле көргөндө биринчи эле мындай куттуктап болгон чын жүрөгүмдөн жакшы сыймыктанам, аябай куттуктаганга аракет кылам. Анан баягы тамашачы иретинде эле жетекчиликке жетиш эң биринчиден эле ошол сөздү айтам да. Такайчы мен сыймыктанам чолпон менен чындыгында. Аябай жакшы менин көңүлүмдөгүдөй тарбиячы да. Чолпонго дагы ийгиликтерди каалайм. Бул чек болбосун, биздин бала бакчанда жүзүү ушул чолпондун ийгиликтери буюрса дагы алдыда жакшы жетишкендиктерге жетишип эле үй бүлөсү менен бактылуу болуп, балдардын урмат сыйын көрүп жүрө берсин. Дайым ушундай сыйлыктар дагы көп болсун деп тилейм да. Бүгүнкү жакшы күнгө туш келип, дагы сыйлык алып, дагы кубанып турган кезим. Республикалык кароо сынакка катышып, мыкты усулчу деген сынакка катышып келгеним үчүн Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасы менен сыйландым бүгүн. Ошондой эле бүгүнкү майрам менен кесиптештеримдин баардыгын куттуктайм. Себеби бул кесип абдан татаал, түйшүктүү болгону менен ары сыймыктуу кесип. Ушул кесипте иштеп калганыма ыраазымын. Эч өкүнбөйм. Баарыңыздарды мугалимдик, кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Көбүн эсе айымдар иштеген бала бакчадагы мындай ийгиликтүү кадамдар болуп турса, балалыктын бактылуу күндөрүн баштан кечирип жатышкан наристелердин жаркын келечегине көрүлгөн камкордуктун багыты эмеспи? Андыктан кесиптештери арасында кесипкөйлүгү, жаңыча көз караш, изденүүчүлүк аракети менен алдыга озуп чыгып, жеңүүчү атанып, бир катар сыйлыктардын ээси болуп отурган номер 4 Наристе Нур бала бакчасынын усулчу тарбиячысы Чолпон Муратбекованын мындан аркы иштерине дагы ийгиликтерди каалап, чолпондой жанып, жарык нурун чачып турган мындай ийгиликтүү айымдардын катары көбөйө берсин демекчибиз.